Биретканы чечпей жүрөм, поясканы эмне чечпей жүрөм, анткени жакында кырсыкка кабыл алынгам. Аябай мындай случайно эле болуп кетти, резко. Мен биринчи интервьюңузду көрсөм, сиз такалып сүйлөйсүз. Азыр кыйла эле жакшы сүйлөп калыпсыз. Өзүм да чын ойлодум да, эмне үчүн мен кыргыз болуп кыргызча билбейм депчи. 2025-жылы кыргызча ойлогонду үйрөндүм, ойлонгонду үйрөндүм, кыргызча сүйлөгөндү үйрөндүм, ырдаганда без акцент ырдаганды үйрөндүм. Мектепти аяктап, Россияга кантип барып калганыңыз мага кызык болуп атат. 3 университетке тапшырдым. Красноярск, Томск. Красноярскта дагы бир 2 направление болчу. 3 жакка өттүм на бюджет. Орусияда эле калып, ушул жерде өзүм тапсам кандай болот? Творчество жагынан. Мен наоборот мындай ойлор менен келдим да Кыргызстанга. Мен эч качан Кыргызстандан кетпейм. 13 жашыман баштап күнүгө ырдайм да. 1 саат болобу же 2 саат болобу аябай обязательно ырдайм. 12 жыл бою ушинтип келатсам, кантип тыштай албайм. Демек жараткан мээнетти баалабай койбойт. Ассаламу алейкум, саламатсыздарбы урматтуу биздин YouTube каналдын көрүүчүлөрү жана катталуучулары. Бизде бүгүн конокто жылдын мыкты дебюту наамынын ээси ырчы кызыбыз Нури. Саламатсызбы? Саламатчылык, кандай жетип келдиңиз? Жакшысын. Кыштын суугуна карабастан, туманга карабастан келип алдыңыз. Мен баса белгилеп кетким келип турат, урматтуу көрүүчүлөр. Нури аябай так экен. Айткан саатка, айткан минутта келди, жазды. Эми бүгүн көрүүчүлөргө биз сизди ачып берген аракет кылайлы. Себеп дегенде сиз мен байкашым боюнча Россияда көп убакыт жүргөнсүз. Орусча сүйлөөчүңүз, ансыз келгенсип, ырларыңыздын биринчи ырларыңыз дагы баары орусча болчу, аны өзүңүз жазчусуңуз. Анан мен биринчи интервьюңузду көрсөм, сиз жанагындай такалып сүйлөйсүз. Азыр кыйла эле жакшы сүйлөп калыпсыз. Бериса. Бул кыргызча курстарга барып атасызбы же кандай? Жок, ошо Россиядан келгенден бери эле башынан ошо комментарийден көп жазып башташты. Бул орусчалык кыз окшойт, орус кыз окшойт деп анан мындай катуу тийди мага. Өзүм да чын ойлодум да, эмне үчүн мен кыргыз болуп кыргызча билбейм депчи. Анан эми баарыбыз эле билебиз, түшүнөбүз, баары эле түшүнөт го дейм да, анткени Россияда окугам. Бүт жакындарым орусча сүйлөйт. Мен окружением баары орусча сүйлөйт. Ошондуктан кичинекей кезимден орусча сүйлөп эле кыргызча билбей, анан ушул жыл 2025-жылы кыргызча ойлогонду үйрөндүм, ойлонгонду үйрөндүм, кыргызча сүйлөгөндү үйрөндүм, анан ырдаганда без акцент ырдаганды үйрөндүм. Кыргызча ойлонгонду дегенде, мисалы үчүн көбүнө түшүнүксүз болушу мүмкүн. Мен аны түшүнүп турам сизди, бирок көрүүчүлөргө мындай талдап кетсек да, орусча ойлонот белеңиз. Ал кандай болот орусча ойлонгон негизи эле? Ушу кичинекей кезимден, оказывается, мындай заложилось. Только орусча ойлончумун. Мындай жооп берердин алдында ойлоносуң дейм, ар бир адам ойлонот болуш керек. Анан мен орусча ойлончумун да. Эми мисалы сиз 2 плюс 2 десеңиз, мен 5 дейм да, в умечи. Менде ошондой болот. Азыр болсо 2 плюс 2 4 деп айтам. Түшүнүктүү. Эми башында кликбейт болду окшойт. Сиздин бала чагыңыз тууралуу да сүйлөшүп кетким келет. Себеп дегенде ар бир адамдын мындай бала чагы бул фундамент болуп эсептелет эмеспи? Сиздин бала чагыңыз кайсыл жакта өткөн, ата энеңиз менен болгон мындай тарбия дагы мындай фундаментке чоң таасир этет го. Ошол бала чагыңыз тууралуу айтып берсеңиз. Өзүм Кара Балтадан болом, Панфиловка айылынан. Ошо 8-классыма чейин ошол жакта окудум. Негизи айылда мындай эч кандай курсы деген жок да. Анан бирок кичинекей кезимден эле мамам бизге ошо музыкага болгон сүйүүнү сиңдирген да. Анткени өзү жаш кезинде кыялданып ишкен да, ырчы болгусу келип эле тапшырыптыр даже университетке, бирок тилекке каршы өтпөй калган. Анан ошо мен ойлойм, мамамдын таланты бизге өткөн деп. Бир гана мага эмес, мен 3 тууганмын. Кичүү иним дагы ырчы, азыр консерваторияда окуйт да, 2 курс. Вот 4-классымдабы ошо бир сынакка катышкан вокалдык. Негизи анда ырдаганды, не то что ырдаганды, мындай музыканы даже укчу деле эмесмин да. Анан мугалим давай конкурс болуп атат, катышасың деп катыштырып койгон. Мага кичинекей кезимде чоң эме шуба,
Это лето было. Аябай ысык. Валенки 40 размер бир орус байкеден алганбыз. Валенки дегендер болчу, русская народная песня. Жайдын күнү бунун баары. Ооба. Сары өзөн чолпондур деген сынак болчу. Анан ошол жака барып катышып, мындай дүң болгон да негизи ошо биздин айылыбызга. Анан райондук деңгээлге өттүк. Далее областной тур бар экен, анан республикалык турга. Ошол бир эле сынактын негизинде. Ооба. Ошо ар бир райондон тандалып бир республикалык деңгээлге чогулат экен да. Анан ошол республикага чейин жеткем. Бул биринчи жолу болгон, по-моему, биздин райондон. Анан ошол жактан биринчи мен эме утуп алгам. DVD деген бар эле. Азыр DVD деген жок. Азыр ошондо мен үчүн бул чоң белек болчу да. 4-класста DVD утуп алыш бул азыркы мындай эквивалентке эсептей турган болсок, машина утуп алгандай эле болчу. Ошондой болгон. Анан ошондон баштап урдап жүрөм. Ошо мамам такай эле поддержка кылат. Папам эле каршы. Кызым ырдап эле койчу деп эле айтып берет. Бул эми мисалы сиз айтып өтпөдүкпү башында, Инстаграмда баракчаңызды карасам, биринчи ырларыңыз дагы орусча болгон экен, аны автору дагы өзүңүз болгон экенсиз. Негизи ошол башындагы конкурсту орусча аткарганыңыз үчүн болуп калдыбы, же орус мектепте окуп калдыңызбы, же орусча сүйлөгөн үй бүлөдө чоңойдуңузбу, эмненин таасири бар? Негизи айылда чоңойсом деле баары орусча сүйлөчү да. Мен негизи орус мектепте окугам башынан эле. Анан досторум мындай таң калыштуу, бирок туугандарым дагы именно мага келгенде орусча сүйлөшөт да. Баары бири-бири менен кыргызча сүйлөшөт, мага келгенде эле баары орусча сүйлөшөт да. Анан азыр дагы папам ошондой да. Папам эмнегедир мен менен орусча сүйлөшөт, эки иним менен кыргызча сүйлөшөт. Үй бүлөдө баары кыргызча сүйлөйт, бирок сиз менен орусча сүйлөшөт. Анан мен ошого таң кала берем. Азырда папама айтам да постоянно, папа мен деле кыргызча сүйлөшкүлө депчи. Мен я же учу деп. Мындай да, мисалы эми түшүндүк, сиздин вокалдык өнөрүңүз бул апаңыздан калган болушу мүмкүн деп болжолдоп атасыз. Негизги алардын мындай кайсыл тармакта жумуш кылышкан, кайсыл тармактын ээлери? Азыр папам мама экөө ашпозчу де, повара. Папам шеф-повар стейкхаустун, мамам дагы повар. Ошо. Ашпозчулардын үй бүлөсүнөн мен. Сиз ырды мыкты өздөштүрүпсүз, тамак кылганды-чы? Тамак көп жасабайм, анткени мамамдар, папамдар жасашат. Такай эле, бирок менимче жакшы жасайм. Башкасын айта албайм. Биз эми жашыңызды сурап кетсек да, мисалы үчүн көпчүлүгү DVD деп сүйлөп атасыз, анан кийин көбү ойлоп калышы мүмкүн, качанкы бул динозавр деп. Динозавр элемин, по-моему, 2000-жылкы болом. 25 жаштамын. Зумер турбайсызбы? Миллениал деп ойлойм өзүм. Экөөнүн ортосуна калып кетипсиз да. Анткени мен 98-99 менен окугам да, жаш эрте баргам мектепке. Анан 4-класста сынак болду. Сиздин мындай ырчы боло турган кесибиңизди тандоого чоң мындай салым кошкон сынак экен. Андан кийинки чоң жетишкендик кайсы болду? Кийинки тепкич эмне болду? Чынын айтсам, ошондон кийин мен негизи кыялым пайда болду, ырчы болгонума, бирок тилекке каршы ал сынакта жоюлуп кетти. Мектептен да биз катышпай калдык эч кандай сынактарда. Анан стрельбага баргам. Стрельба биздин айылда пайда болгон, стрельбага да барып, ал жактан да чоң мелдештерге барып утпай калгам. Анткени меники эмес болчу да негизинде. Просто стрельба дегенде бул спортивный стрельба. Ооба, спортивный стрельба, винтовка менен. Бизде Кыргызстанда ошондой сынактар барбы? Бар. Көбү билбейт экен чынында, бирок бар. Азыр даже чоң эме ачылды, по-моему, спортивный комплекс. Вот, анан Бишкекке көчүп келдик 9-класста, это 2014 болуш керек, 2013-2014. Анан көчүп келгенден бул мектепте каалагандай эме бар экен да, курслар, кружоктордун баары. Вокал десең вокал, танцы десең танцы, актерское мастерство. Анан мен мындай аябай ачыкка болуп келгенде бүт кружокторго жазылып алгам. Анан ушул жактан да толтура мелдештер башталды. Мелдештер деп коем, сынактар. Толтура болду. Өзүм актерлуктагы эмелерим бар, жетишкендиктерим. Биз тоже республика боюнча биринчи орун алганбыз. Профессиональная школьная театральная группа Прима деп толтура спектакльдер койгонбуз. Ошо областтар боюнча айланып эметкелгенбиз да. Анан ушул жактан вокальный конкурстардан дагы местолорду алып жүрдүм. Танцы
танцга жөн эле барып аттым. Окуудан дагы жакшы жетишкендиктер болду. Олимпиадаларга барып орундарды алып келип аттым. Ошол. Бул кайсы мектеп болуп калат ошондо? Лицей номер 1 имени Чингиз Айтматова. Кичине рекламада болуп кетпейби? Ооба. Анан эми бул жака көчкөнүңөрдүн себеби, үй бүлөңүз менен, бул эмненин себеби болду? Сиз үчүн көчтү же үй бүлөңүздүн өзүнүн жагдайы менен көчтүбү? Ошо мамам менен папам Россияда жүрүшкөн, көп жыл, бир 3-4 жыл жүрүштү. Анан биздин келечегибиз үчүн деп ойлойм да, ушул жактан үй алып. Биз чоңойбуз да баары бир. Чоңойгондо чоң окуу жайга тапшырабыз, анан шаарда квартира алып жүрбөсүн деп бул жактан үй алгам деп ойлойм да. Мен подкасттын башында сизден сурап кетпедимби? Эмне окуялар бар десем, меники баары позитивный дебедиңиз. Анан мен сурагым келет да. Азыр мисалы үчүн сиз менен Россияда дагы болгон окуялар тууралуу сүйлөшүп кетким келет. Себеби сиздин мындайча айтканда өспүрүм курагыңыз, жаштыгыңыз Россияда өткөн. Андан тышкары азыр жаштар, мындай жаш балдар аябай мыкаачы дешет. Аяп отурбайт да. Сиз бир мектептен экинчи мектепке өспүрүм курагыңызга келипсиз. Ошол жерде бизде мындай термин да пайда болуп калды, буллинг деген. Ошондой нерсе башыңыздан өтпөдүбү? Жок. Негедир ушул школдо, мектепте менин классташтарым наоборот аябай жакшы кабыл алышты мени. Анан класста бөлүнөт го 3-4 компания, VIP кыргызский деген, анан простушки деген, анан мени ар бир компания өзүнө алгысы келген да, негедир. Анан мен простой адамдарга кирип калгам. Ошо мектепте негизи даже эме болчу. Звезды депчи. Звезды лицей деп. Мен ошол топко кирчүмүн да. Простые звезды. Да. Жок, биз мындай. Есть вот VIP деген түшүнөсүз да, мындай, как сказать, не VIP, как это раньше называлось. Дети богатеньких, что ли? Нет, не так. Фифочки деп койчу эле го, мындай өзүн караган кыздар, такие взрослые уже. Биз болсо мына простой болчук да, жөнөкөй жаман, бүт жака катышып. Эрте жетилип, эрте жигиттерге чуркап дегендей. Биз андай эмес болчук да. Биздин компашка. Мындай кичинекей эле балдар болчу. Негизи 9-класс, 10-класс, 11 класстагы окуучуларды көргөндөн мен раньше, блин, такие взрослые дечимин. Азыр болсо, ошол куракта мен өзүмдү андай элестетчү эмесмин да. Мындай кичинекей эле кыздай болуп жүргөндөй. Азыр деле ушундаймын да, негизи. Ошо. Неге звезды болчук? Потому что ошо ар кандай кружокторго катышчык. Всякие олимпиада, не олимпиада, ошон үчүн звезды деп койчу бизди. Ар бир линейка сайын бизге награждение болчу да. Ошол үчүн. Атаңыздын сиздин ырчылык кесибиңизге каршы болушун мен түшүнүп турам. Ооба. Анан кайсыл учурда сиз жүрөгүн ээритип, макул кызым деп батасын берди? Макулдугун берген жок, мындай толук. Бирок мен өзүм негизи кесибим боюнча бир жылга жетпей иштеп көрдүм, жеке организацияда. Анан ошо иштеп жүргөн аябай мындай депрессия болдум, чынын айтканда. Ошондо үйгө келгенде хотя бы 1 саат менин убактым болсунчу, кичине бактылуу болоюн деп, пианином бар үйдө, ошо пианинону чертип, ырдап, ошону видеого тартып TikTokко салып койчумун да. Хотя бы ошол болсун депчи, мен жеке жашоом деп. Да. Анан ушинтип бир видеом резко эметип кетти, как выстреливать деп айтабы, кирип кетти. 400 500 миң алып койду. Мен уктап турсам, уже 500 миң болуп калыптыр. За ночь. Бул ыры беле же кавер беле? Кавер болчу. Анан ошондо Эрмек Маматов деген бар, кечирген деген ырды. Ошону мен кавер кылып жаздыргам. Мени офисине чакырып калды, Нури келип деп, анан барып өзүнүн сунуштады. Давай иштешип көрөбүз депчи. Анан мен ошол убакта чын айтсам аябай бактылуу болдум. Анткени как будто бы моя мечта исполнилась да. Анан үйгө келип, пап, мына ошондой болду, тигине болду. Прям аябай на эмоциях айтып берип атам. Анан кызым жумушуңчу деди сразу. Анан мен айттым, мне кажется, мындай шанс бир жолу эле берилет жашоодочу. Анан мен азыр ушуну өткөзүп жүрсөм, дальше я буду, по сценарию идти, да. Не как я хочу, да, как вы хотите. Вот анан өзү айтты, 1 жыл берем сага срок. 1 жылдын ичинде актасаң, ийгиликке жетсең, биз какой-то результат көрсөк, анан иштей бересиң деди, ушу өзүң тармагыңда. Если нет, то уже таштайсың баарын. Чтоб и тебе, и мне не обидно было, да, ты будешь по профессии работать. Ошондой. 1 жыл өттү? 1 жылдан ашып калды, бирок актадым. Буюрса. Это по умолчанию уже түшүнүктүү. Да.
сейчас уже эчтеке дейт, өзүн мындай каршы болгону менен өзү мага синтезатор алып берген, пианинолорду алып берген, бүт аппаратура бар, менин комнатам азыр полностью оборудовано да, как студия сыяктуу. Ошо. Сиздин мектепти аяктап Россияга кантип барып калганыңыз мага кызык болуп атат. Менин ошо кыялым болчу экен. Бирок азыр ойлонсом, бул менин кыялым эмес, менин ата-энемдин кыялы болчу экен. Анткени эми алар советский люди да, анан алар образование албай калышкан. Бар образование, среднеспециальное, жогорку билим эмес да. Анан кичинекей кезимден эле Нури жакшы оку, там кызыл диплом ал деген сиңдирип койшкан да менин моё мировоззрение. Анан менин кыялым болуп калган. Ошон бул жака көчүп келгенде бизге как это профориентация деп келип калышат экен го, өздөрүнүн университеттерин сунуштап. Анан Томск келгенде мен мындай я загорелась, да, мен глаза загорелись, ошол жака тапшырам деп. Анан 3 жыл бою мен мамамдарга айттым, мен Томскто окуйм, Томск тапшыра элекмин, өтө элекмин ал жака, бирок өтөм деп уже уверенно айтышымын да. Анан даярдандым, экзамендерге даярданып, тапшырдым, 3 университетке тапшырдым. Красноярск, Томск, Красноярскта дагы бир 2 направление болчу. Бүт жака өттүм, үчөөнө тең на бюджет. Вот, анан ошо Томскко кыялданчумун, Томскко өтүп кеттим. Ошондой болду. Кайсыл тармакка өттүңүз ошондо кызык? Менеджмент в сфере экологии и устойчивого развития. Необычный профессия экен. Буну кандай кылып тандап калдыңыз же буга дагы ата-энеңиз тандашкан? Негизи бул интересно болду, анткени мен исторический факультетке тапшырган болчумун. Анан ал жактан айтып калышты, биздин пороговый балл өсүп кетти деп, анан силерге мындай мүмкүнчүлүк бар деп. И мен ошо на выбор бергенбиз, где-то 10 направление. Мен ошону тандап алдым да. Бул ошондо 2016-2017 жылдар болду. 17 болуп калат. Сиз өттүңүз, өзүңүз жалгыз анан Томск шаарына окуганы кеттиңиз. Негизи классташым да өттү. Ошо классташым экөөбүз, мен подругам да болот. Ошо экөөбүз кыйын күндөрдү өттүк десем болот го ал жактан. Анткени башка өлкөдө кыйын болот экен чынында. Биринчиден окуу деле кыйын болду, аябай кыйын болду. Анткени биз канчалык орусчаны жакшы билбесек дагы, сами жители коренные алар башкача сүйлөшөт экен да, мындай заумными словами сүйлөшөт экен. Анан мен үйгө келип алып, общагага келип алып, ар бир сөздү Googleга киргизип, что это слово означает деп ар бирин маанисин түшүнгөн күндөр болгон да. Мен билишимче сиз ал кесиптин дагы кызыл диплом. Мындай ичиңиз ооруду, кызыл дипломдорду жыйып коюп туруп, анан кийин өзүңүз мындай TikTok, Instagram'дан кабар жаздырган? Жок, анткени ошо айтпаймынбы, бул ата-энемдин эмес кыял болчу да, кызыл диплом деген. Анан мен өзүмдүн милдетимди аткардым деп ойлойм. Ала ата-энемдин алдында, астында. Анан эми азыр өзүмдүн кыялымды аткарышым керек деген ойдомун да. Сиз айтып атпайсызбы, Орусияда ал жердин өзүнүн ошол жерде төрөлүп өскөн адамдар менен тең тайлаш кыйын депчи негизи. Бирок кечээ жакында эле жүрөктү ооруткан окуя болду Москва шаарында, Одинцоводо. 4 жашар тажик баланы ушундай өлтүрүп коюшту да. Сиз окуган учурда, эми Томск Москвадан айырмасы чоң, албетте, бирок сиз окуган учурда деле кандайдыр бир сезе белеңиз, Россияда ошондой мындай үстүнөн давление болот го. Мен деле көп жыл Россияда жүргөм. Томск негизи өзү студенческий городок экен. Ал жакта бир гана орустар эмес, толтура нациялар бар да. Анан бизге в этом плане было легче да. Анткени биз тилди билебиз. Эң башкысы жакшы сүйлөчүк да. Анан бирок эми анысында болуп калчу учурлар. Бизде жаман көргөндөр нацисттар деп кой, нацисты. Ал ар бир өлкөдө бар болуш керек деп ойлойм. Ошо бирок бизди колдогон зав кафедра болчу биздин ошол университеттин. И ошонун жардамы менен биз жеңдик деп ойлойм да. И мен өзүм болгон жокмун да, ошо курбум болду жанымда, анан классташым. Экөөбүз чогуу өттүк да. Ошондой кыйын учурларда Кыргызстанга кетип калайын деп, ушундай бир кыялдар, ойлор болду беле? Ошо көп айтам, буга чейин да айтып келгем. Мен аябай домашний человекмин да. Көп эч жака чыкпайм, жаман көрөм чынын айтсам. Анан кичинекей кезимден эле ата-энем жанында чоңойгом да. У нас вот очень близкие отношения, да, с родителями. Анан
Россияга кеткен мен аябай депрессия болдум. Аябай. Бул жакка жарым жыл сайын келип жаттык после сессии. Бир 10 күнгө келебиз, 15 күнгө келебиз, анан келгенде ыйлайм. Кетип баратканда еще больше ыйлайм, кетким келбей. Анан өкүнүчтүүсү эме болду да. Мен 2 иним бар да, анан алар мен кетип баратканда кичинекей эле балдар болчу. Менден бою кичинекей. Мен келсем, жарым жылдан кийин уже бойлору өсүп, мындай аябай чоңоюп калышыптыр. Өзгөрүп калды. Ооба. Анан аябай мындай кайгырдым да, анткени как будто бы я алардын жашоосун өткөзүп кетип аткандайчы. Они растут не рядом со мной депчи, ошол өкүнүчтүү болду мага. Так нормально. Кандай десем, кайгылуу жерге келдик. Позитивдүү эмне, кандай окуялар, студенттик күндөр, кандай кызыктуу күндөр өткөрдүңүз башыңыздан? Элдер КВНге катышат. Мен ал жакта кайрадан эле вокалдык сынактарга катыштым. Ошо Кыргызстанда баса белгилеп кетсем, бир да сынакты уткан эмесмин. Орундарды алчумун, бирок уткан эмесмин. Ошо Россияга барып, сынактардан уттум да. Биринчи жолу ошо Кыргызстан атынан көп жана Единство народов деген конкурстар бар да, ошол жактан мен Кыргызстан атынан чыгып жаттым да, анан ошол жакты жеңгенде мындай сонун сезимдер болчу да. Көрдүңүзбү, мындай башка кесипте окусам деле, все равно чыгармачылыгымды эч качан таштабачымын да. Ошондо дагы сессия болуп атабы, экзамен болуп атабы, мен конкурс менен сессия бир күн болсо мен конкурска барчумун да. Ошо. Негизи Орусияда чоң мамлекетте ошондой сынактарды кичинекей болсо дагы жеңип жүрүпсүз. Ана мындай ойлор келет го, соблазн келет. Чоң мамлекет, баары эле чоң мамлекет, чоң борборлорго умтулат жашагандычы. Анан сизде деле ошондой ой келсе керек эле. Ошо Орусияда эле калып, ушул жерде өзүм тапсам кандай болот, творчество жагынан? Андай ойлор болгон жок менде. Анткени мен наоборот мындай ойлор менен келдим да Кыргызстанга. Мен эч качан Кыргызстандан кетпейм. Эс алганга балким чыгам, за пределы да, биздин нашей страны, бирок иштегенге же жашаганга башка өлкөгө такыр барбайм. Мен ушундай ойлор менен келдим наоборот. Ошентип сиз ал жакта кызыл диплом менен окууңузду аяктадыңыз, Кыргызстанга келдиңиз, жанагы жакшы жарык ойлор менен. Ооба. Жумушка адегенде эле кирип кеттиңизби, же жүрдүңүзбү бул жерде дагы өзүңүздү издеп? Жок, жүрдүм. Негизи ошо ата-энем дагы бизнес ачышкан болчу. Столовый да, анан ошол жакта бир жыл иштедим мамамдар менен. Онлайн окуттум магистратурада. Тоже Томскто, бирок онлайн окуттук. Анан ошо бир жыл мамамдардын жанында жүрдүм, аларга жардам берип. Анан бир жылдан кийин айттым, ага бергиле уже убакыт, өзүм карьерамды түзүш керекмин деп. Анан ошондо практикага жазылгам деп, иштегем да, практика, стажировкада болдум. Анан стажировкадан кийин уже официально орношкон кезим болчу. Бул жеке компания. Ооба. Сиз ата-энеме жардамдаштым деп атпайсызбы? Сиздин жумушуңуз эмнеде болчу? Эмне кылчусуз? Не деп коет эле, сейчас. Раздача и кассир. То есть витринада бүт тамактарым бар турат, мен болсо баарына берем, анан акчаларын алам. Ошондой болчу. Ну, менеджмент это тоже, да, по сути, ошого кирет. Анткени баарын курировать этчүмүн да, мен как управляющий сыяктуу болчумун. Ата-энем мага ишенип койгон. Бүт работниктерди мен нанимать этчүмүн, аларга зарплаталарын мен выдавать этчүмүн. Ассортимент, что менюда бар, ошонун баарын тоже биз чогуу түзчүк да. Вот. Негизи жашоо, адамдын жашоосунда ар бир этап бул мындай тажрыйба болот эмеспи? Сиз ошол жерде эми бул биринчи чоң адам болуп иштеген жумушуңуз болсо керек? Ата-энеңизге жардам болсо да, жок. Ага чейин эмне жумуш кылдыңыз? Мен кичинекей кезимден эле иштечү экенмин да. 9 класста беле. Вот Бишкекке көчүп келгенде каникул болот эмеспи, 3 ай. Ошондо мен официантка болуп орношком. Бир турецкий кафеге. Анан ал жактан дагы мени кассирге чоңойткон дейби, жагандай мындай. Повышение Да, повышение болгон. Кичинекей 14 жаштагы кыз болчумун. Жашын билишпейт алар. Анда официальный трудоустройство деген жок эмеспи. Сиздин документиңизди эле эчким карап отурду. Ал учурда андай жок болчу эле проверкалар. Анан мектепте окуп жүргөндө да иштеп жаттым да, суббота воскресеньялары чыгып ал жакка. Вот, потом эмдиги жылы кайра иштедим 3 ай. Ошентип 3 ай мен эс албачымын да, каникулда болбочумун, иштеберчимин.
Бул негизи бул жумушка болгон умтулуу сиздин үй бүлөңүздөн чыкчу же өзүңүздөн мындай жок мен ушундай кылышым керек деген мотивация каяктан пайда болду? Ошо өзүмдөн болчу. Маамдар, ата энем айтпайчы иштегин, там акча таап дегенде андай жок болчу. Мен наоборот өзүм иштегим келип эле, мындай чоңойгум келип эле ушундай бир нерсе боло берчү. Жеке баарыбыз да Кыргызстандын 90-чу жылдары кыйынчылыкты башыбыздан өткөргөнбүз. Баарыбыз эле кыйын учурларды мындай көзүбүз менен көрүп калган эле учурубуз бар. Сиз деле мындай илешип калсаңыз керек. Биздин курактагы жаштар, жаш балдар ата энесинин жашоосун көрүп туруп эле ушундай кыйындаттырбайын деп эле мындай каалаган нерсесин эле айтпай, өзү бирдеке кыла коюп ошондой болчу экен эле да. Эми жеке мен ошондой сезимдер менен жумуш Меники кылып деле ушундай. Ооба, туура айтасыз. Меники деле ушундай болду. ата энемди утпайсызбы? Көп нерсеге ата энебиз себепчи да. Анан атаңыз канчалык каршы болбосун сизге баардык шартты түзүп бериптир. Канчалык кыйынчылык менен түзүп берген бүгүнкү күндө мындай бааладыңызбы? Конечно, баалайм албетте. Анткени биз жөнөкөй эле үй бүлөбүз. Мындай эч кандай связи деген жок, кандай нерсе. Бүт тапкан нерсебиз ак эмгек да. Мен ата энемден тапкан ак эмгеги ошончолук иштешет, ошончолук табышат да. Вот. Баалайм. Балким мен дагы ошол үчүн иштегим келе берчү да. Жардам берейин, кичине мындайын, тигинтейин депчи. Бул подсознательно. Да. Вот даже Россияда окуганда мен акча сурабачымын никогда. Хотя эми Россияда кымбат да, баары эле кымбат. Кыргызстан менен салыштырмалуу. Анан стипендиям көбүрөөк болсун деп 5 окуш керек болчу да. Ошо 5 окуучумун. Анан стипендиям 5000 рубльбы ушундай бир эме болчу. Анан бир айга, вот стипендия алар менен эле бир айга мен продукт алып болчумун. Там рис 10 килограммов, там макароны деген нерселер, которые я буду күндө жазай турган нерселеримди алып болчумун, чтобы потом не просить деньги, да, у родителей. Вот, анан сынактарда да катышкан үчүн бизге материальная помощь деген бар болчу, ошол жакка да тапшырып бере берчүмүн. Ал жактан да акча түшчү. Ошондо ушу 4 жыл бою мен акча сураган жокмун ата энемден. Чисто ошо стипендия менен аркылуу эле выжила. Эми мындай нерсе бар да, сиз дагы көп анализ жүргүзүп жүргөн адам экенсиз да, мен мындай байкоом боюнчачы. Анан азыркы жаштарда ушундай бир азыркы студент дейли, азыр окууну жаңы бүтүп студент болуп келген жаштарда эми жакшылары көп, бирок баягы кыйынчылыкты көрбөй калышты, ошонун баасына жетпей, ата энесин кыйнап койгон дагы учурлар бар. Жана iPhone купи деп элечи. Сиз ошону кандай деп ойлойсуз? Бул ата энелердин мындай аша чаап, камкор көрүп кеткенинен болуп атабы, же чындап эле жаштар кыйынчылык көрбөй калгандыктан ушундай болуп атабы? Далеко ходить не надо. Мен инилерим деле да. Экинчи эмес, үчүнчү инем аябай сонун өстү да, чынын айтканда. Кичинекей кезинен всё, что он хочет, баарын беришет да, чындыгында ата энем. Биз дагы всегда эрке өстү да, аябай. Анан мен ойлойм, бул это не вина там нового поколения, не вина родителей, это просто время, да. Время меняется, и биз ошого адаптация болуп атабыз деп ойлойм да. Бизден кичүүлөр такыр эле башка болот. Алар телефон менен жашап калышат болуш керек деп ойлойм да. Бирок человеческая ценность, да, вот ошо теряется. Ошону мен байкадым чынында. Бирок ошо инимди аракет кылам да, ошонун баарын эстеткенге, үйрөткөнгө. Айтат го 2090-жылга барганда анализ боюнча адамдар ой жүгүртүүсү минимумга түшөт дагы, телефондор мындай батареясы дагы отурбайт, безлимитный интернет болуп калат, анан ушул телефон менен эле жашоо болуп калат деп ошону байкап атат окшойбуз башын. Ооба, мен өзүм деле ошондой болуп калдым. Анткени биздин жумушубуз азыр телефондо. Телевизор деле көрбөй калдык азыр. Баарыбыз телефондон бир нерселерди көрүп эле. Эми жаман эмес болуш керек. Анткени это жизнь. Туура жакка колдонсо. Ооба. Ошол туура жакка колдонуп, сиз өз учурунда TikTok платформасына каверлерди жаздыргансыз. Сиздин өзүңүздүн признанияңыз боюнча Мирбек Атабековду аябай жакшы көрөсүз. Аябай. Кантип ошол Мирбек Атабековдун ырларын эле кавер кылып атып таанымал болуп кеттиңизби, же дагы кайсы ырларды? Негизи ошо башында эле
мамам айтып берчү, ушу Мирбек Атабековдун ырларын ырдабайсыңбы? Мен ошо Россияда жашап, орусча ырларды эле көмүп калгам. Анан кыргызча ушу Мирбек Атабековдун "Негедир сагынам санынан тез эле" деген ошону ырдаганда кирип кетти да ТикТоктон. Ушу биринчи видеом көп просмотр 40 000 болчу. Мен үчүн көп да. Анан ошондон баштап жалаң эле Мирбек Атабековдун ырларын ырдадым. Анан уже мынтип чакпякты байкап, башка ТикТокто азыр кайсы тренд болуп атат, ошолорго кавер жазганга аракет кылчумун да. Бирок негизги менин биринчи кадамдарым ошо только Мирбек Атабековдун ырлары болчу. Мирбек байке менен жолугуп сүйлөшүп, анан кийин өзүнүн баасын бердиби? Жок, пока еще жолугуша элекпиз. Кандайдыр бир мындай дуэт жаздырсаңар же мындай деген ой? Ооба, бар. Конечно. Анткени көп жактан эле айткам, ошо биринчи адам да, с кем я хочу коллаб, это вот Мирбек Атабеков. Бирок ал үчүн дагы өсүш керек мен. Дагы ырларды жаратып, кичине сен кимсиң деп айтпасын. О, Нури, келдиңби дегендей таанымал болгондон кийин уже сунуштасам болот го дейм да. 2021ден баштап сиз ушундай ырларды жаздырып, YouTubeга жүктөп жүргөн учуруңуз экен, өйдө айтканда орус тилинде. Бирок эмнегедир быйылкыга жылдызыңыз жанып, ушу сааты келиптир. Бул деген нерсе адам өзүнүн алектенген ишини, мындай стабильность дейт го, туруктуулук менен жеңет дегендин маанисиби же кандай? Чын ушундай болду. Анткени мен ошо 21-жылдан бери баштап ырлар жаздырчумун, бирок менде андай максат болгон эмес, мен ырчы болом депчи. Жөн эле бош убакта ошондо окучумун да еще. Окуп аябай мындай занятой болчумун да негизинде. Анан бош убакт болуп калса эле ыр жаздырып койчумун да. Азыр Данияр деген бала менен иштешем, азыркыга чейин. Ошо экөөбүз туруп эле давай ыр жаздырабыз деп туруп, анан мен мелодия менен сөздөрүн деметип, придумывать этип ага жиберчүмүн, ал музыкасын жаздырып салчу. Бирок ырды чыгарып эле мен ойлочумун да, ырды чыгарып мен вдруг популярный болуп кетем депчи. Андай болбойт экен да. Азыр ыр чыгарганда аны продвижение кылыш керек экен. Продвижение кылмайынча ырың өспөйт, эч ким укпайт. Ошентип пилиться этип шкафчигиңде кала берет экен да. Вот ушул жылы бизде топ түзүлдү да, Исипрод деген. 2 продюсерибиз бар, Эрмек Маматов, Чыңгызалиев, звукорежиссерубуз бар, Данияр, менеджерибиз бар, видеооператорубуз бар. Ар бир адам өзүнүн жумушун кылат, и ошондуктан бизде азыр стабильно контент чыгып жатат, ыр чыгып жатат. Мен ойлойм, ошо стабильность болгон үчүн мындай кичине болсо да ийгиликтер болуп жатат. Негизи эле мен дагы ошону байкадым, себеп дегенде биз камералар жаңыча экөөбүз бир аз барлашып калдык. Бул туруктуулукту соц тармактар айрыкча жакшы көрөт. Айрыкча YouTube. Анан көбү ойлошу мүмкүн да, бул чыгып эле кичине ырдап коюп, камераны жандырып эле сүйлөп коюп эле бирдеке болуп кетти депчи. Бул жерде аябай чоң менет жатат. Бунда мен өзүм жаңы баштаганда түшүнбөчүмүн, мен сизге окшоп чыганын көрсө менет жатат экен. Эми биринчи эме сизди ошол тааныды. Тааныгандан кийин жаңы дебют деген наамды албады, мыкты дебют дегенчи. Бул биринчи ырыңыз май айларында эле чыкты. Ооба. 11-майда. Сиз менден жакшы билет экенсиз. 11-майда сизде биринчи ушул азыр хит болуп кеткен ырыңыз чыкты дагы, дароо эле элдин кулагына жагымдуу боло түштү. Бунун сыры эмнеде деп ойлойсуз? Ошо башында эле айтып кеткендей эле, негизи башында кирген жок булар. Сөйдүм бир күндө даже 1000 көрүп алган жок окшойт да. Анан радиолорду албай коюшкан сунуштаганда. Кыргызстан обондорунан уккан жерим бар эле. Кыргызстан обондору эле алышты, премьера кылып, ошо биринчилерден болуп чыгарышты. Анан улам рилстерди тартып аттым, ТикТоктон улам видеолор тартып, анан где-то 5 видео салдым, ошо 5-чиси ТикТоктон көп просмотр алды. Анан ошо за счет этого видео предыдущие 4 видео тоже алып калышты. Тут көп просмотр. Сразу эмес, где-то бир жумадан кийин только алды. И ошо бир жумадан кийин просмотрлар көбөйүп, там бир күндө буга чейин 100-200 адам көрсө, бир күндө 5000, 10 000ден кошулот да просмотрлар. Ошондон баштап. Мындай сразу эле болуп кеткен жок. Ошо айтпадым белем буга чейин стабильность депчи, ошо контент насколько стабилен, ушунча результат да жакшы болот деп.
дегенге Алгоритм. келдим. Ооба. Бул суроону сураганын себеби көпчүлүк бизди сизди көрүп аткан жаштар болушу мүмкүн, чоңкураактагы адамдар болушу мүмкүн. Эми бар да, бирөө бизнесин баштады, иши жүрүшпөй атат, бирөө жаңы жумушка кетти, анда иши жүрүшпөй атат, бирөө анан 1 ай өттү, 2 ай өттү, дагы эле улам кулайт. Сизде дагы мен ойлойм да, 5 жыл бою адам акыры чарчаса керек, үмүтүн үзсө керек депчи. Ушундай учурларда эмне сизге жардам берип жатты? Чынын айтсам, аябай көп учурлар болгон ушундай, именно вот ошо чыгармачылык менен байланыштуу. Менин чыгармачылыкка болгон сүйүүм болуш керек, музыкага сүйүүм. Анткени мен ошо канчанчы 13 жашыман баштап күнүгө ырдайм да. Бир да күндү өткөзгөн эмесмин. Өзүм комнатама кирем. 1 саат болобу же 2 саат болобу, аябай обязательно ырдайм. Анан ушинтип күн өткөзөм да. Анан мен ойлойм, 13 жыл, так, мне сейчас 12 лет, да, 12 жыл бою ушинтип келатсам, значит, кантип тыштай албайм. Нельзя, короче, сдаваться, да. Самое главное ошо. Өзүңө ишенсең, баарына жетесиң. Просто главное стараться, работать. Бул деген сөз, кээ биркилер кече эле баштап, бүгүн жыйынтык күтүп же болбосо бизнести баштасам эле мен акчанын түбүндө калып калам деген Андайлар ойго. көп го. Демек, андай эмес. Башында ушундай болчу, ошо орусчаларды чыгарып аткан айтпайм. Чыгарып эле, блин, эмнеге 100 000 просмотр алган жок бир күндө эле деп ойлочумун да, башкаларга бир күндө эле алып кетип атат го деп. Азыр вот уже команда менен иштешип баштаганда мен уже түшүндүм да, просмотрлар сенден эле зависит этет. Сен канчалык иштесең, ошончолук просмотр аласың. Ошо. Демек, жараткан мээнетти баалабай койбойт. Бул биринчи ырыңыз. Андан 3 ай өтүп эле кызгалдак деген ырыңыз андан да күчтүү болуп кетти. Анын сыры эмнеде? Так, эми ал күчтүүрөөк болгон жок, бирок TikTok'то аябай жакшы кетти, көп видеолор тартылды. Негизи то же самое, да. То же самое. Ошондой эле контент. Ырда эле мындай по стилистике тоже ошондой эле. Бир гана биз клипине таанымал адамдарды катыштырдык да. Көп кишиге сунуштадык, ошо макул болгондор тартылды, макул болгондор тартылган жок. Ошо. Анан ошолор менен улам коллаб жасап, контентти толтура болуп, просмотрларды көбөйтүүдө. Коллабтан да тышкары, сиз ал ырдын фонунда бийлеген көчөдө, паркта, көп жерлерде ар бир адам таап алып, ошол менен бийлеген учурларыңыз көп. Ал кандай болот? Ал контенттер кандай тартылат? Целенаправленно ошол адам менен сүйлөшүп алып тартылабы, же көчөдө баратып эле бирөө менен түшүңүз келип түшүп кетесизби? Бул честно мындай случайно эле идея болуп кеткен. Анткени ошо клип тартып атканда, таанымал адамдар тартып атканда мен ойлоп койдум да, блин, мындай жөн эле кетиргим келбей аларды. Давайте видео, короткий видео тартып коебуз деп. Анан Аселе эжеке менен тарттык, Аселе Кадырбекова менен тарттык. Биринчи ошол болду да, анан дальше по цепочке кете бердик, ошо макул болгондор менен тарттык. Анан азыр болсо адамдар мага өздөрү жазып атышат. Тартпайлыбы деп. Ошо тартып жүрөм дагы эле. Анда мындай кылайлы. Бизде мындай комментарийлерди дагы мен окуп чыктым. Комментарийлерди окуп чыксам, көпчүлүгү сиздин үнүңүздү Малика Дина менен окшоштуруптур. Сыртыңыздан болсо сизди казак эстрада жылдызы Эрке Эсмехан менен окшоштуруптур. Сиз өзү негизи кимди мындай маяк кылып алдыңызга ушундай болсом деген кыялдарыңыз бар? Негизи ошо Малика Динаны аябай жакшы көрөм. Харизмасын, үнүн аябай баалайм. Ошо Мирбек Атабековдон кийин Малика Дина турат го дейм менде. Окшоштурганы үнүңүздү бекерден эмес экен. Балким, билбейм, бирок мен үчүн окшош эмес, такыр эле окшош эмес. Внешности да окшоштуруп калышат Малика Дина менен. Жаш кезинде. Анан мен үчүн окшош эмес, бирок эми со стороны виднее деп коет го. Может быть, и да. Вот, бирок аябай уважаю, аябай ценю. Вот. TikTok'то, Instagram'да кавер тартып жүргөнсүз. Анан шоу бизнеске мындай ачып кирдиңиз. Болот го, реальность и ожидание, реальность болуп калат. Кандай реальность бар экен, ожиданияңызды актаган кандай мындай разочарованиялар болду? Эми кичинекей кезинде телевизорду көргөндө ойлочумун, булар
Блин, жылдыздар депчи, вообще они, наверное, не обилетают депчи. Бирок негизинде жөнөкөй эле адамдар экен, мендей эле. Ар бирөө өз жумушун кылып жүрөт. Ошо. Эми ожидание башкача элестетчүмүн негизинде. Что вот высокомерный деп ойлочумун. Теңге албайт деп ойлочумун. Эми балким бар азыр деле арасында, бирок мен көргөн адамдар андай эмес экен да. Ошо такыр эле жөнөкөй эле адам. Мендей эле экен. Ошону эле байкадым. Разочарование болуп элексиз? Пока что нет. Пока не буду загадывать на будущее. Биз илгери кичинекейибизде газета окуйт электе, ана газетадан чыгып да баягы мындай желтая пресса дейт го. Шоу бизнесте өзүнүн бир мындай эмелери бар, баягы бирөө-бирөөнү алдап кетти. Анан бүгүнкү учурда шоу бизнес кандай экен? Ынтымактуу элеби ичи, же ичинде интригалар толтурабы дагы эле? Эми я же пока новенькая. Көп ырчылардын тусовкасында эмесмин да, мен за пределами да. Болгону бир 2-3 концертте эле чогуу кездешкенбиз алар менен. Анан балким ичинде бир нерселери бар, бирок мен аларга катышпайм. Жана командамдагы биздин бүгүнкү жетишкендигибиз бул только биздин күчүбүз менен да, эч кандай связи деген нерселер менен колдонгон жокпуз. Ошондуктан бизге эч ким тийишпейт, биз да эч кимге тийишпейбиз. Ушундай. Жанагы мектептегидей эле простые звезды. Да. Анда связь деп кеттиңиз. Связьдарыңыз болбосо, сиз көп жолу президенттердин саммиттеринде катышып, оркестрдин коштоосунда ырдап жүрөсүз. Связь болбосо каяктан андай саммиттерге катышып жүрөсүз? Ал жака да мен азыркыга чейин таң калам, кантип ал жака попала депчи. Болгону ушу бир талант шоу деген бир сынак болгон. Ал жака да катышкам. Анан ошол жактан бизге негизи общий 100 катышуучу эле, ушу 100 катышууга жазган эме деп эртең прослушивание болот филармонияда. На этот саммит деп. Анан от талант шоу да, эмес проектинен. Анан биз барып разных языках жазгыла деген. Спойте на разных языках деп. Анан ошол жактан ырдап атканда, ырды жаттап жатканда мен түркчөнү тандадым, анан казакчаны тандадым. Анткени бизге окшош эң оңой депчи. Анан ырдадым, эң биринчи мени чыгарып салышты. Анткени баары кечигип келип, Нури даярсың дегенде мен чуркап чыктым да, прям жаңы эле келип бутумду чечкенге эле жетишкем. Чыгып ырдаганда кичине бийлеп койдум, харизмаларымды көргөзүп. Анан 1-2-3 күндөн кийин жазышты, сиз өттүңүз деп. Анан концертмейстер менен сүйлөшүп, тааныштырып, бизде жаңы ырлар жаздырылыптыр атайын биз үчүн. Ар кандай тилде, азербайжанча, түркчө, венгерче, очень много было языков. Кайсы президент келди, ошол тилдерди агамыз да. Вот оркестр менен ырдап, мындай өзүмдө как будто бы я во сне, ушундай сезимдер болгон. Анткени элестетчү эмесмин даже, что ушундай болорунчу. Анткени менде образование жок. Каяктан депчи оркестр менен ырдаш. Вот ушу биринчи опытым ошондой болду. Анан дальше мен жагыптырмын. Анан мени как солистка катары азыр дайыма чакырып турушат ошо оркестр менен ырдаганга. Эстрадно-симфонический оркестр менен. Дүйнөнү дүңгүрөткөн биринчи лидерлердин алдында чыгып, мындай ырдаш канчалык өзгөчө? Кандай сезимдер болот экен? Мен негизи сахнага чыкканга чейин аябай сүрдүнөм. Аябай мындай өзүм жоготуп жибешим мүмкүнмүн, бирок сценага чыккандан кийин бүт баарын унутам. Анан только ырыма внимание, фокус кылам да. Анан чынын айтканда аларды даже караган эмесмин. Бирок кетип баратканда уже монтип поклон кылганда Эрдоганды көрдүм. Анан Казакстан президентин көрдүм, анан биздин президентти көрүп, аларга күлүп, жылмайып кетип калдым. Ошо менен канча саммитке катыштыңыз? 3 саммит болду го дейм. Анча президенттер дагы 3 саммитке катышты элек. Эми бул сиздин мындай кандай десем, бөлөк таланттарыңыз ачылып бараткан учур экен. Ушуңуздан жазбаңыз. Сиздин карьераңыз боюнча дагы сүйлөшүп кетсек,
сиз айтып кетпедиңизби? Мен актерский мастерством дагы бар деп. Актерлукта мисалы үчүн кээ бирки адамдарга бир образ жабышат эмеспи? Кээ бир терс каарман, жашоодо дагы ушундай элестеп жүрөбүз ал кишилер. Сизге кандай каармандын образы жакшы жарашат экен? Ошону мен билбейм азырынча. Ушу театрда дагы биз катышып жүргөндө мени в основном жакшы каарман катары кабыл алышчу. Анан всегда главный герой мен болчумун. Либо массовкада дагы тоже положительный герой мен болчумун. Ошо бирок өзүм чын айтканда терс каарманды аткаргым келип жүрөт. Анткени это что-то новое, что-то интересное, анан колуман келеби, келбейби, ошону сынап көргүм келип жүрөт да. Негизи режиссер айтат го, терс каарманды ишендире аткарган адам ошол чыныгы актер. Ооба, чын. Ошого мен кошулам толугу менен. Ошондуктан өзүмдү сынагым келип жүрөт көптөн бери. Мен сиздин образыңыз тууралуу да сүйлөшүп кетпесем болбойт. Себеп дегенде Малика Дина менен окшош тургандардын себеби Малика Дина жашында ушундай прическалары, мындай стилдери окшошуп кетет. Сиз көп учурда пешенеңизди жаап жүрөсүз. Же повязка менен жаап аласыз. Ал эмне менен байланыштуу? Жок, негизи бир ай мурункуга чейин постоянно ошо либо панама кийчүмүн, либо челкамды монтип эки көкүлдөп коебу, челка коюп жүрчүмүн да дайыма. Бул менин образым болчу. Анан мына рубашка, галстук постоянно кийгенге аракет кылып жүрөм. Анткени мен ойлойм, ырчылар үчүн, артисттер үчүн бул маанилүү да образың. Сенин атыңды, бетиңди тааныбаса деле, жана кыз бар го, рубашка менен галстук менен ошону тааныса, уже мындай какой-то ийгилик да. Вот азырынча эмнегедир беретканы чечпей жүрөм, повязканы эмнеге чечпей жүрөм, анткени жакында кырсыкка кабыл алынгам. Чекем жарылып калган. Эмнеден кырсык? Автоавария болду. Ошо. Кызыктуу болуп атат. Ошон үчүн жаап жүрөм азыр. Кандай болуп түшүп калдыңыз? Сиз рулда сиз белеңиз же? Жок, таксиде отуруп бараткам. Ой, блин, сейчас. Сейчас. Жумушка эле бараткам. Аябай мындай случайно эле болуп кетти. Резко. Пешеходчуга калыптыр. Водительдин астында, анан эки машина сүзүшүп кеткен. Вот. Я биздин машина тоже столкнулась. Мен астыңкы сиденьяга катуу урунган окшойт. И, возможно, жана ремень безопасностинин учу бар го. Ошол жагы кирип кеткен окшойт да, чекеме. Анан ошо көзүмү ачсам эле, негизи эсимде жок кандай удар болгонунчу, бирок ошо көзүмү ачсам бүт жак кийим баары кан экен. Анан машинада дым башталганбы, или как дым да называется. Анан резко жарылып кетеби деп честно чочудум. Анан чыгып кетип машинадан, бирок эч ким жок болчу экен. Анан чыгып өзүмө келе албай отурганымда мен ойлоп турмун да, мен чогулушка бараткан болчумун собрание. Анан ошо продюсер байкеме чалып, кечиресиз, мен келе албай калдым деп чалдым да. Эң биринчи звонок ошондой болду да. Мен өзүмдүн состояниямды карабай, ошо жумуш боюнча эң биринчи чалыптырмын да. Келе албай калам, кечиресиздер деп. Анан Нури баары жакшы элеби деп, анан ооба жакшы эле деп койдум. Чоо жайын түшүндүргөн жоксуз? Жок, эчтекени. Просто ошо ответственность болчу, ошон үчүн айтып койдум. Анан мамдар да ошол күнү именно Каролтага кетип калышкан, туугандарына. Анан телефондо чыгып калат экен го, жана вы попали в аварию деппи, ушундай чыгып калат экен Яндекстин приложениясында. Анан контакты на случай ЧП деген бар экен. Ошол жактарда мамдардын номерлери чыгып калды. Өзү эле мен жөн эле басып койсом, чалды. Папамдарга сразу чалдым, мама чалдым. Ошо авария болуп калдым деп. Анан папам айтты, тарт деп, Нури баарын тарт сүрөткө. Анткени мне было очень больно. Анан мен даже сүйлөй, мындай истерика болот го. Анан телефонумду ачсам эле, чекем тешик экен да. Чекем тешик, мурдум кыйшык экен.
үстү жагы кышык экен да. И губа разбита была. Вот. Самое вот сложное было то, что жанында жакындарым жок болду да. Анан биз где-то бир саатпы 40 минут скорыйды күттүк ошол жактан. Өзүм уже мынтип кылайын деп отурган болчумун да. Анан скорый келип баарын, башын баарын фиксировать этип барсак, ошо сотрясение алыптырмын. Рассечение лба, ушиб алдым, и нос сломан был, да, у меня. Вот. Шо? Бул андан кийин териштирүүлөр болду да. Бул кимдин күнөөсүнөн болуптур? Себептен эми азыр бүгүнкү күндө анонс катары айтып кетсем, биздин кийинки коногубуз Кыргызстанда эң таанымал таксист Бека Яндекс болуптур. Ошого кызыктуу болот да. Бул таксисттин күнөөсүнөн болуптурбу же жөө жүргүнчө чуркай чыгып? Ошо пешеход чуркап кеттир. Негизи эч ким деле күнөөлүү эмес деп ойлойм. Чынын айтканда бул кырсык да күтүлбөгөн жактан келди. Чынын айтканда таксинин дагы водители жапжаш эле бала да. Менден да жаш. Мындай чынын айтканда аябай мындай өкүнүчтүү окуя болду да. Ошо. Бирок баары аман эсен, самое главное. Только машиналар эле болбой калды, а так всё хорошо. Сиз бул окуядан кийин баягы айтат го, жараткан ар бир нерсени, ар бир себептер менен биз менен сүйлөшөт деп. Бул себептер эмнеге сизди ыктап атат же эмнени айткысы келип атат жараткан деген ойлор мындай келдиби сизге? Эмне себептен мындай болду? Мен сразу Кудайга шүгүр дедим. Анткени буту колум аман эсен, баары жакшы. Мен ойлодум, ушу жамандыктын, может, келечектеги жамандыктын баары ушул менен чыгып кеттиби депчи. Может, жаман нерселер күткөн чыгар меничи. Анткени алдыда толтура проекттер бар болчу негизинде менде. Мен 1 ай стопко койдум да баарын, 1 айга. Балким ошолордун арасынан жаман нерселер бар болчу да. Может, ошол сактап калдыбы деп ойлоп койдум да мен. Ошого ишенем негизи, чын. Ошо шүгүр Кудайга. Сон себептегенде көбүнчө бизде мындай болот экен да. Адам кырсыкка кабылып калганда, өзүнө келгенде же бир жери сынып кетсе отуруп алып, Кудай, эмнеге мени жазаладың дейт экен да. Биз аны бөлөкчө ойлобойт экенбиз. Сиздей ойлобойт экенбиз, көпчүлүгүбүз ойлойт экенбиз. Ушинтипчи, сиз айтып атасыз го, мен шүгүр келтирдим депчи. Балким Кудай сени сактап койгондур. Балким сен ошол жерде өлүп калышың мүмкүн эле. Бирок сен бир гана чекеңди жарып койдуң дегендей нерсе экен. Сон биз көрүүчүлөргө дагы мындай Кудай жөнүндө эстетип кетпесек болбойт. Эми сиздин чыгармачылыгыңызга дагы бир жолу кайтайлы. Ошондой нерсе пауза болуптур. Сиздин Instagram баракчаңызда аябай мындай перерывтар көп экен да, үзгүлтүктөр көп. Ал эмне менен байланыштуу? Же Instagram алып барганды жактырбайсызбы? Көпчүлүк ырчылар мындай шансты колдон чыгарбайт. Ырчылык, мындай элдин публиканын алдында жүргөндөн кийин блогингти дагы кошо алып кетет. Бул дополнительный заработок. Эмне үчүн аны колдонбойсуз? Мага аябай кыйын да, өзүм жеке жашоо менен бөлүшкөн. Мен ошо айтпайм, я очень такой домашний человек, кечке эле үйдө отурганды жакшы көрөм. Анан камерага сүйлөгөндөн уялам да. Ырдагандан уялбайм, бирок сүйлөгөндөн негедир уялам. Анан ойлой берем, ошо менин стористерим мындай сүйлөгөндө мындай неестественный болот да, как будто мен даярданып сүйлөп Сиздин мындай скрытый камера менен тартыш керек экен. Ошондой кылыш керек да. Анан эми азыр Кудай шүгүр мындай көнүп баштадым. Көнүп кичине такай сторис чыгарганга аракет кылып атам. Контентти да үзбөгөнгө аракет кылып атам, бирок ошо паузалар эмне үчүн болуп турат, анткени идея жок калат да менде. Вот как вести Instagram деген ошону мен билбейм да, до сих пор. Как вести TikTok я знаю. Как вести Instagram пока что я не понимаю, да. Алгоритмдерин түшүнбөйм. Көбү айтат, ушу чыгара бер депчи, любой нерсени чыгара бер, простой нерселерди чыгара. Мен пока что мындай как перфекционист болуп отурам болуш керек да. Пока идеально болмоюнча чыгара албайм депчи. Бирок көнүш керек чыгарганга. Сиз аябай мындай өзүңүз ишиңизге так. Бүгүн биз подкасттан дагы аны байкадык, өз убактысына келген. Мындай өз сөзүндө турган адам экенсиз.
Эми бул редкость бүгүнкү күндө. Жеке жашооңузга келсек, турмуш кура турган чак деле келип калыптыр. Ооба. Ата энеңиз деле күндө айтып атса керек бул тууралуу, туугандарыңыз. Тандооңуз кандай болуш керек? Кандай жака ооп баратасыз? Же бирөө жарымыңыз барбы? Ошо мен азыр буга чейин да айтып келгем, жеке жашоомду задний планга койгом да. Анткени азыр ошо мага Кудай мүмкүнчүлүк берди да, ошо музыка менен как-то продвигать себя, да, становиться, исполнить свою мечту. Бир мүмкүнчүлүк берди. Мен ошол менен 100% колдонушум керек да. А жеке жашоо буга мешать этет да, негизинде. Я так думаю, предполагаю, да. Анан ошондуктан жеке жашоом азыр экинчи планда. Мен аны ойлобойм. Ата энем да кыйналайт, анткени өзүңүз деле билесиз кандай окуялар болуп турат азыр, Очень такие ужасные новости, да, в этом плане. Анан не заставляет, кыйнашпайт, кызым өзүңдүн как хочешь живи деп айтышат да азыр. Молодость проживай как хочешь деп. Ошо. Туугандарым, конечно, айтышат, тиги бала менен тааныштырып коеюн, бул бала менен тааныштырып коеюн. Ошо, ошондой эле. Бирок Скучно. бир күнү болбосо баягы карьерный рост, карьерный лестница түгөнбөйт дейт го. Бир тепкичке чыккан сайын улам тепкичтер пайда боло берет. Могу чыгайын деп отуруп, айрыкча кыз баласында ушундай экен. Баары бир күнү ошол перекресток бар. Ооба, бар. Сиздин оюңузда, сиздин баамыңызда, анализиңизде ал перекресток канчалык көзгө көрүнүп, мындай жакындап атабы? Билбейм. Жеке жашоо жана мындай карьерный рост деген нерсе экөө кесиги. Балким мен я не Ванга. Я не могу гадать, да. Бирок ойлойм ошо Кудайым буйруган күндө балким жолугушуп калабыз. Ошол Кудай буйруган адамдар көп да. Ошолордун ичинен эң сизге жакыны кандай болуш керек? Мен атамдай, папамдай болуш керек. Ушул жерде сиздин атаңыз тууралуу сүйлөшүп кетели. Сиздин атаңыз кандай киши? Атам аябай мындай сүрдүү көрүнөт, бирок жүрөгү аябай жумшак адам. Очень ответственный. Жанында жүргөндө мындай эчтекеден коркпойсуң да. Ушу кичинекей кезимден бери эле мага аябай жакшы тарбия берген. Атам дагы, мамам дагы. Бирок атам дайыма жанында болчу. Акчабыз жок болсо деле мага бир нерсе керек болуп калса, бир жактан таба калып эле сатып берип койчу да, ошо как сказать, за ним вот как за каменной стеной деп коет го. Ошондой да бизде именно. Демек, бизди көрүп аткан жигиттер болсо, өзүнө тың, анан мындай за каменной стеной болуп сезе ала турган акчаңар жок болсо деле, бирок мындай өзүңөргө уверенный болушуңар керек экен десек болобу? Ооба. Вот. Самое главное иман болуш керек. Өзүнүн еще аябай ушу папамдын баалаган качествосу бул ар бир адамга бул бирдей мамиле кылат да папам. Карабайт, статусун карабайт, богат, бедный, президент или кто депчи, вообще эч ким деметип, баарына бирдей мамиле кылат. Анан көп айтат бизге. Самое главное, будьте людьми депчи. Каждый день самое сложное это же оставаться человеком. Ушу Чыңгыз Айтматов да айтат го көп жазылгандай. Папам ошону көп айтат бизге. Эң башкысы человечный болгула, простой болгула. Анткени бир күнү Кудай силерди ордоноп коет депчи. Ошо. Атаңызды айтып атпайсызбы? Ушундай киши жок болсо дагы, акчасы жок болсо да сиздин кыялыңызды орундатканга аракет кылат. Бул эми көпчүлүк аталар эми өз үй бүлөсүнө күйгөн дейличи. Аталарга арналса керек. Сизде ошондой окуянын эсиңиздеби? Кайсыл учурда ошондой эми бул нерсе жөн келген жок да. Акчасы жок болуп туруп дагы сизге жок дей албай алып берген учурларбы? Андай көп эле болгон го дейм. Так, эмне кайсынысын айтсам дейм. Синтезатор алып берген эсимде. Бул менин кыялым болчу, мен синтезатор ойноону билбейм, ноталарды билбейм. Бирок просто менин кыялым болчу. Анан биринчи ошондо ковид
ковид учуру болчу, по-моему. Эми баары 20-жыл. ооба, баары кыйналышты го дейм. Финансы жактан. Анан мен да Россиядан араң келгем. Бүт границалар жабылып келгенде биз эптеп иштеп жатканбыз да, ошондой жактан акча таап коюп, бияктан акча таба коюп, анан мен күндө эле ушу синтезатор хочу депчи. Эми мен деле мындай, я не избалованный ребенок, да. Папам өзү сурап калат. Эми Yamaha, могу синтезатор чыгып атат го. Соңкен сен ойноону билесиңби депчи. Я такая, ну, алып берсеңер научусь депчи. Ошо анан ошондо канча 30 000 это сколько долларов, да? В то время это было много долларов, короче, визада акча еще металлик болчук да. Для меня это было много. Анан ошондо сатып берген мага. Акчасы жок калган, если честно. Бирок синтезатор алып берген, мен аябай бактылуу болуп. Анан у нас работа была до скольки? До 8, по-моему. Мен ошону үйгө барганча шашып, блин, батыраак ачкым келип депчи. Анан үйгө келип, папам дагы өзүнчө эле бактылуу болуп, синтезатор алып бергенине. Баарын распаковка кылып, баарын коюп орду менен. Место синтезатор кичинекей эмес да. Место бошотуш керек, перестановка кылыш керек, баарын кылып, анан эметип аябай бактылуу күн болгон ошол күн. Ошо. Сиз эмне менен айтардыңыз? Материалдуу жактан айтсак, атаңызга же апаңызга кылган эң чоң белегиңиз эмне болду? Мен ошо Россияда окуп жүргөндө дайыма акчамды чогулчумун. 5 000 алчумун стипендия, бирок ошондо откладывать этип, сынактарда катышып, ошо материальный помощь деген акчаларды дайыма откладывать этип жүрчүмүн. Анан ошо перед прилетом в Кыргызстан дайыма белектер алып келчүмүн. Это будет одежда. Папам ашпозчу, анан алар шеф-поварлардын обувьтары болот да. Кроксы деп коет го азыр. Оригинальный еще кроксы, они дорогие. Мен ошону алып бергем. Папам азыр до сих пор кийип жүрөт уже. 6 жыл болуп калды го дейм. Ошо. Бирок дайыма алып келчүмүн. Я не скажу, что это что-то было прям супер дорогое, да, бирок өзүмдүн, как сказать, ну, как могла, короче, так я ошо алып берчүмүн. Канча акчам бар болсо дагы ошо бүт акчамдын баарын ата энеме подарок, белектерге жумшачумун да. Ошо. Сон мотивациялар болду окшойт, сон шыктандыруулар. Анан эми келечектеги пландар тууралуу сүйлөшсөк, кандай пландар бар келечекке? Эми көп 5-6 жыл азыркы заманда көз чаптыра албасак дагы, келерки мына жылга кандай план коюп атасыз? Эмки жылы, быйыл дебют коду алсам, эмки жылы хит ыр деп алгым келет номинация, или мыкты айым, хит айым дегичи, мыкты айым деген номинация бар экен. Ошол жакка дагы аттанам, буюрса. Аракет кылам. Ошо командабыз менен азыр 2 ай сайын, 1 ай сайын ыр чыгарганга аракет кылабыз. Иштейбиз, катуу иштейбиз, будан дагы катуу иштейбиз, азыркыдан дагы. Эми сольный концерт деген максатым бар. Бирок аны көрөбүз. Бул жылдын этегинде кылсак болот экен да. Бул жылдынбы? Келер. Ооба. Ошо аракет кылам. Болбой калса, анда 2027 кылам. Сөзсүз. Бизде чыгармачыл адамдарга шанс аябай жакшы болду окшойт. Бизде улам жаңы объекттер ачылып атат, концерт өткөргөн шарттар түзүлүп атат, инфраструктура. Сизге ошолорду толтуруп концерт беришиңизге тилектешпиз албетте. Анан азыр биз көрүүчүлөрдүн атынан сизден суранып кетсек, 1-2 ырларды ырдап кетсеңиз. Хорошо. Достор, эксклюзив. Бизде конокторду мындай көп деле традиция менен кыйнабайбыз, бирок жандуу үнү менен Нури бүгүн бизди кубандырмакчы. Күндөрдүн бири сейил багы, сейилдеп баскым келди дагы. Жүрөгүм сезип турган сып, кетким келбеди күн узады. Алдыман чыга келдиң сен, алтыным сага не кылдым. Ажарлуу көздөрүң менен бир атып жарадар кылдың. Неге таттуусуң ай, кыялымдагыдай, жүзүң жарык чырай, берген экен Кудайым менин жүрөгүм ай, сүйүп калды абайлабай. Сон мындай жанда угуп отурсаң, ан сайын кулагың жыргайт экен. Талантыңыз, өнөрүңүз өркүндөй берсин. Анан эми сиздин көрөрмандарыңызга, жалпы көрүүчүлөргө
баягы телевидениедагыдай азыр телевидениеде сурабыз сүйлөшүп атты эле. Эмне демекчисиз, кандай мындай жылда аяктап атат. Биз негизи жаңы жылда эле көптөр майрамдабайбыз, бирок жылдын жыйынтыгы десек болот. Өзүмдүн угармандарыма, сиздердин подкастыңардын көрүүчүлөрүнө рахмат көргөнүңүздөргө. Жана менин угармандарыма чоң ыраазычылык билдиргим келет. Анткени мени ушундай деңгээлге десем болот, сиз алып келдиңиз, сиздер алып келдиңиз. Мен жөнөкөй эле үй бүлөдөнмүн. Мындай нерселерди элестетчү эмесмин чынында. Кыялымды аткардыңар. Сиздер аткардыңар. Ошол баарыңыздарга рахмат, баарыңарды жакшы көрөм. Анан албетте мындай жандуу үннөн кийин, жандуу ырдан кийин бөлүшкүлө, жактырууну баскыла, катталгыла, мага дагы, Нуриге дагы, анан кийинки жылкы баарыбыздын чечмебизде ушундай жаркырап, өзүңүз кыялданган мындай бийиктиктерге жетип жүрөбүз. Буюрса рахмат, чоң рахмат.